Саламатсыздарбы, 11 каналында жаңылыктар кызматы, студияда мен Назика Атамбекова. Бүгүнкү чыгарылышта. Калифорнияда кол салуу, Америкада жубайлар бейкүнөө адамдарга ок ачып 14 киши каза болду. Полиция ок ачкан күбөсү менен аял экөө тең жок кылынганын билдирди. Кыргызстанда мурунку коргоо министрлерине байланыштуу 3-чү кылмыш иши ачылды. Мамлекеттик казынага Омуралиев менен Кудайбердиев 107 миллиондой чыгым келтирилгени айтылууда. Жасалма дипломчусу мурунку депутат Төрөбековго байланыштуу иш сотко өткөргөнүн бүгүн башкы прокуратура билдирди. Алдыда ушул жана башка кабарлар. Калифорния штатында Сан-Бернардино шаарында белгисиз топ Inland Regional Center бейөкмөт уюмуна бейпил жарандарга ок ачты. Аскер адамдарына окшоп кийинип алган 2 адамдын туш келди огунан 14 киши өлүп, 17си жарадар болду. Кылмышка шектүү делген 1 эркек жана 1 аял киши полиция тарабынан атып өлтүрүлдү. Алар 28 жаштагы Сиет Фарук жана 27 жаштагы Ташфин Малик экени аныкталды. Бул экөө күйөөсү аял экени такталып, мындай кадамга эмне себептен барганы такталууда. Ок атуу орун алган Inland Regional Center акыл эсиз жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга көмөк көрсөтүлүп келген уюм. Жергиликтүү жаңылыктардан Кыргызстандын мурдагы 2 коргоо министрине 3-чү кылмыш иши козголду. Коопсуздуу кызматынан коррупцияга каршы күрөшүү кызматы бюджеттик каражаттарды мыйзамсыз пайдаланууга байланыштуу коргоо министрлигинде дагы бир коррупциялык схема бар экени аныкталды. Буга байланыштуу мурдагы министрлер Талайбек Омуралиев, Хабибилла Кудайбердиев жана аскер курулуш ишканасынын башкы директору Кубаныч Колкожоевичке кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, ишенип берилген мүлктү коромжу кылуу, өз пайдасына коротуу беренелери боюнча айыпталууда. Жалал Абад облусунун аскер шаарчасын курууда орун алган көз боемочулуктан улам мамлекеттик казынага 107 миллиондой чыгым келтирилгени айтылууда. Теолог Кадыр Маликовго кол салгандарды Туркиядан экстрадициялоо боюнча түрк тарап менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги тийиштүү талаптарды Туркияга жөнөттү. Маликовго Бишкекте 26 ноябрда кол салуу болуп, бычактап кетишкен. Кылмышка шектелип Тилегулуу Алибек жана Рыскул Бейшеналиев Туркияда түрк полициясы тарабынан кармалган. Берүүздү улантабыз. Буга чейинки чакырылыштагы Ар намыс фракциясынан депутат Нурлан Төрөбековдун дипломуна байланыштуу иш тергелип бүттү. Башкы прокуратура иш боюнча материалдар Октябрь райондук сотуна өткөрүлүп берилгенин бүгүн билдирди. Төрөбеков Улуттук университетинин бүтүргөн тууралуу дипломун тапшырып, 3-класстагы мамлекеттик кеңешчи деген чин алууга аракет кылган. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, бирок Төрөбековду жоопкерчиликке тартуу ал депутат кезде мүмкүн болгон эмес. Башка кабарлардан бүгүн Кыргызстанда да мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын эл аралык күнү белгиленди. Мындай адамдарды колдоо максатында жерлерде иш-чаралар өткөрүлдү. Бишкекте Сейтек балдар борборунда 600 кишиге концерт тартууланып, Бишкек мэри тарабынан 5000 сомдон почта аркылуу акчалай жардам берилди. Ошондой эле Токмоктогу балдар үйүнө гуманитардык жардам көрсөтүлөт. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда жалпысынан 165 миңден ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген адам бар. Алардын 27 миңи жаш балдар. Кыргызстанда зомбулукка кабылган аялдар менен балдардын саны өсүүдө. Бул тууралуу Жогорку кеңеш депутаттары Бишкекте өткөн аял депутаттардын форумунда билдирген. Депутат айымдар бир катар социалдык экономикалык маселелер, анын ичинде эне баланын өлүмүнө жана экологиялык маселелерге көңүл буруу зарылдыгын белгилешти. 11 каналы депутат айымдардын бирин сөзгө тартты. Коомдо тилекке каршы көптөгөн балдарга да караштуу мындай зомбулук маселелерди баягы кыргыздардын менталитетинде жок бир терс көрүнүштөр көбөйүп кетти да, мас акыбалында өзүнүн кызын зордоп, баласын зордогон деген ушундай маселелер, аларды өлүм жазасыга тартыш керек деген мына көптөгөн сунуштар түштү. Мында Шалоодо иштеп атканда биз ошол маселени койдук. Тилекке каршы биздин аялдар балдарын алып Сирияга кетип, баягы туура эмес баягы эми ар жерде бир радикальный организациялардын өкүлдөрү буларды вербовка кылып алып кеткен. Кече дагы ушул бул маалымат боюнча Асанов мырза дагы бизге маалымат берди. Тилекке каршы бул мындай көрүнүштөр өсүп келатат. Ошол маселе боюнча кандай иш-чаралар болушу зарыл деген бул да маселе каралды. Бул маселе боюнча дагы биз ушул өкмөт менен түшүндүрүүдө мындай разъяснительный иштерди жүргүзөбүз деп да бир чечимге келдик.
11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Британиянын коргоо министри Британ аскерлери абадан Сирия аймагындагы жихадчыларга биринчи соккуларын урганын билдирди. Торнадо аттуу 4 бомба таштоочу учак Кипрдеги Акротiri авиабазасынан чыгышты. Буга чейин Британ парламенти Сириядагы ислам мамлекети согушчандарына карата абадан сокку урууда коалицияга кошулууга макулдук берген. Бул маселеде кеңештеги 397 депутат колдоо көрсөтүп, 223-ü каршы чыкты. Өлкөдөгү оппозициялык лейбористтик партия бул демилгеге каршы чыгып, аны бышып жетилбеген кийлигишүү деп сыпаттады. Ислам мамлекети согушчандарды ФСБ өкүлү деп бир адамды мууздаган видео жарыялады. Видеодо террористтер колуна түшкөн адам орус тилинде, ал ФСБ кылтагына 2014-жылы майкопто түшүп, кызматташып баштаганын айтат. Ошондой эле согушчандар Орусиянын алдында кандуу кол салуулар күчтөрүн дагы кайталашты. Азырынча бул видеодо айтылган нерселердин чын бышыгы тактала элек. Жаңылыктар түрмөгүн улантабыз кийинки бөлүктө. Орус-түрк жаңжалынан Казакстан пайда издейби? Казакстандын айыл чарба министрлиги түрк товарларына санкция салган Орусияга продукты ташыганга даяр. Тажикстанда мобилдик байланыштагы 7 миллион абоненттердин сим-карталарын кайрадан каттоо компаниясы жүрөт. Тажик сим-карталары менен коңшу Афганистандагы согушчандар да пайдаланат. Бишкекте Айтматовдун чыгармаларынын негизинде тартылган киножумалык башталды. Эми булар туурасында кененирээк Путин Тамань-Крым энерго көпүрө линиясына чыңалуу берүү тууралуу өзү телефон аркылуу буйрук айтып, Крымга жарык берүүнү долбоорунун башында турду. Буга чейин Путин Симферопольдо Крым энерго кеңсесинде энергетика министри Александр Новактын докладын укту. Бул долбоор алкагында Крым 400 мегаватт электр энергия менен камсыздалат деп күтүлүүдө. Новак 2016-жылы Крым толугу менен Орусия энергиясы менен камсыздалат деди. Премьер-министр Ахмет Давутоглу Орусиянын Туркия ислам мамлекети менен мунай жаатында кызматташат деген айыптоосун рационалдуу түшүндүрүү мүмкүн эмес деди. Анкарада ишкер чөйрө алдында чыгып сүйлөгөн сөзүндө Москваны чырды жайгарууга чакырды. Орусиялык түрк товарларынын санкцияларына карата Туркиядан контр чаралары бар экендиги айткан менен Давутоглу аларды ачыктаган жок. Бирок түрк премьер-министри бул эл аралык укукка каршы келген чара деди. Казакстандын айыл чарба министрлиги түрк товарларына санкция салган Орусияга продукты ташыганга даяр. Министр Асылжан Мамытбеков Орусия рыногуна талап болгон продукциялар ташыларын билдирди. Жогоруда айтып кеткендей, Орусия жаңы жылдан тарта Туркиядан продукты ташууга тыюу салган. Орус-түрк мамилеси Су-24 учагы 24-ноябрда түрк аскерлери тарабынан атып түшүрүлгөндөн бери солгундап калган. Жергиликтүү жаңылыктарга кайрылабыз. Бишкекте бүгүн Кыргыз-Орус өкмөттөр аралык комиссиянын 18-чи жыйыны өттү. Жыйында Кыргыз тараптан комиссияны премьер-министр Темир Сариев, Орус делегациясынын Орусиянын бажы кызматынын жетекчиси Андрей Бильянинов жетектеди. Анда энергетика, камбарата ГЭС-1, жогорку нарын ГЭСтерин куруу долбоору, өнөр жай мунай газ, транспорт, саламаттыкты сактоо, билим берүү багытында кызматташуу талкууланды. Жыйындын соңунда Сариев анда нарын ГЭС курулушу негизги тема болгонун айтты. Жогорку нарын ГЭС курулушу Орусия тараптын айынан кечеңдеп жатканы маалым. Тажикстанда мобилдик байланыштагы 7 миллион абоненттердин сим-карталарын кайрадан каттоо компаниясы жүрөт. Өлкө парламентинин төмөнкү палатасы электрдик байланыш тууралуу мыйзамга толуктоолорду жактырды. Мыйзам күчүнө кирген күндөн баштап сим-карталарды кайрадан каттоо 1 жылды талап кылат. Айта кетчү нерсе, тажик сим-карталары менен коңшу Афганистандагы согушчандар да пайдаланат. Соңында маданий жаңылык бүгүндөн баштап 9 декабрга чейин Бишкекте жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде тартылган киножумалыгы өтүүдө. Жумалыкты Кыргыз фильм киностудиясы жана Кыргыз киносу кинотеатры уюштурат. Киножумалык алкагында 7 тасма көрсөтүлөт. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.